Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар. Улуу элдин маданияты, каада салты менен биргеликте алардын кийинүү эрежеси бар. Ошол кийинүү эрежесин ачып берүү максатында жана ар биринин өзгөчөлүгүн көрсөтүү максатында арналган Атайын Санат телерадио компаниясынын Асем кийим теле долбоорун тартуулайбыз. Кылымдар бою өз баалуулуктарын акылында, жадында сактап келген элибиз көчмөн болгондуктан жашоо түпкүлүгүн, санжырасын, маданиятын, көркөм дөөлөттөрүн бир гана башында сактаган. Жашоо ушуга түрткөн, жаңылбай жазбай атадан балага айткан насаат сөздөрү, улуу дастандары, ой гүлдөрү, жашоо үлгүлөрү, жада калса кийинүү эрежелерине чейин өтө чоң философияны, тереңдикти камтыган. Кийим бул адамдын денесин тышкы чөйрөдөн, ар кандай жагымсыз таасирлерден коргоочу буюмдардын жалпы аты. Кийим элдин чарбалык, маданий жашоосуна жана жашаган чөйрөгө ылайыкталган. Кийимге жүн, тери жана кездеме пайдаланылган. Кийимдин жаңы түрлөрү байыркы кийимдерди биротоло сүрүп чыгарбастан, аларды толуктаган. Бүгүнкү берүүбүздө Уз Айым жана дизайнерлик өнөрдү аркалаган эжебиз Бурул Мамбетова жана анын шакирттеринин колунан чыккан кийимдер жөнүндө сөз болмокчу. Бурул Мамбетова кесиби боюнча художник болсо да, этно-стиль менен алгачкылардан болуп алектенип, коллекцияларын чыгарган. Салттуу кийимдер бул Кыргыздын өзүнүн укура кийимдери да. Ошол кийимдерди биз азыр ошону сактай албай, ошону кайрадан сактоонун аракетинде, ошону кайра чыгарып, ошону кайра ордуна алып келүүнүн аракетинде болуп атпайбызбы? Эми чындап келгенде биздин Кыргыздын кийимдери ушул элечек калпактан баштап баардыгы жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Кийген кийимдердин баардыгы, ошол эле кичинекей кыздардыкы, өспүрүм балдардыкы, ошонун баардыгы ар кимисиники өзүнүн жашына жараша болуп жасалып келген да. Эми мен эсимде бар, кичинекей балдардын капталынан тешип, боо өткөрүп кое турган чапандары болор эле. Анан кийин шырылган калпактары болор эле. Ошол эле азыркы биз жаңы техника, жаңы технология деп колдонуп аткан мынабу тигиши жок буюмдардын баардыгы ошол биздин эле ата бабалардан калган нерселер болгон да. Мисалы, ошол эле чапанды, ошол эле кементайды, малакайды, жана кадимки эле чокойлорду, ошонун баардыгын уютуп, калыпка салып, кепке салып, жакшынакай кылып, ошол эле биздин ата бабалар жасап келген. Сулуулук, этно, мода көргөзмөлөрүндө өзүнүн ар тараптан көп кырдуулугун көрсөтүп, мода дүйнөсүндө жаңычылык жаратты. Буга далил Италия, Франция, Германия, Шотландия, Россия, Туркия, Казакстан жана башка өлкөлөрдөн алган сертификаттары, диплом, ардак грамоталарын көрөбүз. 2008-жылы Кыргызстанда жазгы мода жумалыгында 1-орун, 2009-жылы Гран-принин ээси болгон. Жибек менен жүндү иштетүүдө өзгөчө техниканы колдонуп, кайталангыс кооздуктарды жаратты. Күнүмдүк жашоого ылайыктап тигилген кийимдери бүгүнкү күндө кыргыз этно кийимине элдин көңүлүн бурду. Жүндү уютуп, жиби жок колдонгондо немецтерден үйрөнгөнүн айтып намыстанат. Болбосо жүндү иштетүү боюнча көчмөн калк алдына киши салбаса керек эле. Биздин натуралдык материалдарга ушу жүндү чаптоонун же болбосо ошо жүн менен материалдарды айкалыштырып иштөөнүн жолун ошол чет элдиктерден Кыргызстан боюнча биринчи өзүм үйрөндүм элем. Анан ошону үйрөнүп алгандан кийин анан эмне үчүн мен жалгыз эле үйрөнүшүм керек, ушул биздин кыргыз эли ушул бутуна туруп үйрөнүп, азыркы ушундай оор заман болуп атканда ар бир кыргыз өзүнүн кол өнөрүнө кайра кайтып, ушул көп нерсени жасаш керек деген мааниде. Биз ошол жүн менен иштеп баштап жүргөн кезде эмне үчүн ушу жүндү да киши башка кийеби деп чыккандар болгон да.
Айын үчүн жүндү башка кийсе кийиз калпакты кийип жүрөбүз. Ошону ойлонбой туруп сүйлөгөн адамдар болгон учурунда мына андан бери 15 жыл өттү. Азыр жүндү башка киймек турсун бардык кийимдердин ордуна колдонуп атабыз. Этно дизайнер, Чүй облустук кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы, көркөм өнөр студиясынын жана сүрөт көргөзмөсүнүн Жаш кыял чыгармачылык тобунун жетекчиси. Окуучуларынын саны 5000ден ашат. Шакирттерине койгон талабы: биринчиден тазалык, анан өз ишине берилгендик, тыкандык. Жана бизде сагын кийим кийин сатка жарагандай болушу керек. Ал эми чалдык үйдө иштегендер менен иштеше албайм дейт ардактуу устат. Биздин ар бир жасап аткан буюмубуз жан дүйнөбүздү берип, ушул кандай болор экен, ушул мен жасай бере турган жанагы клиентиме же болбосо ошол мага заказ берген кишиге жагабы, жакпайбы деп болгон жан дүйнөңдү коюп, болгон аракетиңди коюп жасайсың. Ошон үчүн болгон энергиябызды дагы биз ошол жасап аткан буюм менен ушул биздин клиенттерге белек катары кошо берип атабыз да. Жаштарга ушу көп нерсени берип кетким келет да, өзүм билгенимдин баардыгын бергим келет. Мен окуттум, үйрөттүм деп эч качан милдет кылган эмесмин, анткени биздин милдетибиз ошол ийне саптаганды, ийне сайганды, энелерибиз колу менен эмнелерди жасаса ошолордун баардыгын биз билгенибизди аркы муунга, келечектеги муунга же болбосо ошол өзүбүздүн урпактарга таштап кетүү да. Элдик наркты, кыргыз улутунун өз алдынчалыгын, дүркүрөгөн цивилизациянын нугунда, кыргыздарды коргоп калууда салттуу кийимдердеги асыл баалуулуктарды бүгүнкү турмушубузга алышыбыз керек. Сөзүбүз куру болбош үчүн 2016 жылкы бүтүрүүчүлөрүнүн костюмдарына көңүлүңүздөрдү буралы. Кадыралиева Мээрим буюмдарды көркөмдөп Кооздо кафедрасында окугандыктан чыгармачылыгын, билимин жогорку деңгээлде көрсөтүү максатында дипломдук ишине 1 жыл бою даярданган.
Коллекциясынын аты Калибр. Дүйнөдөгү эң кичинекей канаттуунун мээримге, өзүнүн назиктиги жана сулуулугу менен жаккан. Калибр түстүү жаныбар болгондуктан ошол түстөрдү бул коллекциясында берүүгө аракет кылган. Костюмдардын негизги материалы жүн болгондуктан аны байыркы шырдак баскан техниканы колдонуп уютуп жасаган. Эмнеге жүндөн, себеби эмнеге жүндөн жасаганым, анткени илгерки биздин ата бабаларыбыз колдонуп, анан ошону ошо ойдон эле калтырбай, биздин бурул эжеге окшоп, жаңы биз азыркы жаштар кийгендей кылып, өңү түсү дагы ошого соответственно болсо деп анан заманбап ушундай коллекцияны жасагам. Мээримдин бул коллекциясына бир топ эле убакыт керек болгонун айтат. Жалпы түрк эли акыл сезими менен ой жүгүртүүсүн айкалыштырып, оюуларды чийип, байыркы жазмаларын калыптандырган. Жанар анын коллекциясынан улуу тарых, көптөгөн кылымдарды көргөн балбал таштарды элестетесиң. Өзү да бул ишин Ташрабат атаган. Андагы саймалуу таштан эскиздер пайдаланган. Бул кесипти кичинесинен кыялданып тилегине жеткен. Дизайнерликти кесипти мен кичинекей кезимден эле өзүмдүн каалоом бар болчу, ушул кесипти кийин ушинтип өркүндөп өсүп кетем депчи. Ошол себептен өзүмдүн мечтама, каалоомо жеттим деп ойлойм. Ташрабат бул атабыздан калган бир тарых эстеликтердин бири болуп эсептелет. Анан ошол тарых эстеликтен мен эргүү алып, ушул коллекциянын жыйнагын чыгардым. Кыргыздардын көбүнчө колдонгон материалы кайыштан аскер кийимдерин, жибектен үйгө кийгенге ылайыктап, жүндөн токулган кийимдерди кийгени белгилүү. Бул Перизат Майрамбекованын коллекциясынын өзгөчөлүгү анын образдуулугунда. Аталышы ээр токум. Этникалык сайма менен кооздолгону ар бири өзүнчө чечмеленет.
Бул коллекция жөнүндө айтсам, бул менин дипломдук ишим. Коллекциям 5 кийимден турат. Аталышы эр токум деп атаган себеби эрден мен эрүүгө алдым да. Эр деген бул кол өнөрчүлүгүнө кирет, аны деген канча азап менен жасайт, ал канча бир күндө жасалчу нерсе эмес да. Деген ал жерде сайма дагы бар, жыгачты оюп жасашат го. Ошонун баарын эске алып, мен ушундан эргип алдым да. Бир караганда өзүнүн ачык сыя көк цвети менен модель кыздардын көркүнө көрк кошту. Башындагы урулгон жоолук апаларыбыз кийген элечектин образын берет. Чындыгында мындай көйнөктөр илгеркини дамынутта калтырбай, бүгүнкүгө шайкеш келгени көрүнүп турду. Усупбаева Айсулунун коллекциясынын аталышы элес. Кыргызстандын быйыл тарых жана маданият жылы болгондуктан мен өзүмдүн коллекцияма ошол кыргыз элимдин кийимдерин унутулуп калбаш үчүн атайын элечекти, жанагындай чыптамаларды, узорлорду түшүрүп жасадым. В будущем, чтоб биз эч качан унутпай, ошол кыргыздардын илгертиден келаткан кийимдерин биздин жаштар ушу кийип, ар дайым кийип жүрүш үчүн ушундай азыркы жаштарга ылайыктуу өңдөрдү таңдап, узорлорду түшүрүп, ошолордун баарын эметип, чтоб биз кийгенге, бизге ылайыктуу болсун деп жасадым. Кыргыздын бугу урусунун келип чыгышы эл оозунда айтылган уламыштар жөн жайынан келбесе керек. Ыйык тотемдик мааниге ээ бугумаралга окшоштурулуп жасалган бул коллекцияда бугунун жалпы турушу, анын мүйүздөрү, сулуулугу берилген. Бугу мага сулуулугу менен жагат бул жаныбар, ошондуктан мен бугу менен алдым. Бул дизайнерликтин жакшы жагын айтып кетсем, баардык эле аял затына керектүү кесип деп ойлойм. Себеп дегенде бул аял затынын бул үйдө да бош отурбайт аял заты. Ошол себептен бул кесип менен кайсы убакта болсо да пайдаланса болот. Жаратылыш шартка жана климаттык өзгөчөлүккө карап ар бир улуттун кийинүү эрежелери бар. Алардын бирин жакшы, бирин жаман деп айтыш биздин милдет эмес. Тескерисинче алардын кооздугун, сулуулугун жана ыңгайлуулугун ачып көрсөтүү. Бүгүнкү берүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Сиздер менен кийинки берүүдө кезиккенге чейин аман туруңуздар.